канчалык элдин, жаштардын келечеги үчүн алдыга умтулсам, ошончолук мага күч пайда болот да. Ошончолук мен ору сыркооду унутуп, бир оор нерселерди унутуп туруп, алдыга деп иштейм. Ал айылга таза суу тарттырып келген. Социалдык мекемелерде шарт түзүүгө колдоо көрсөткөн. Жолдорду оңдоп, жарыктандырган. Ал элдин камын ойлогон лидер айым. Баатыр эне, айылдык кеңештин 3 жолку депутаты. Жемилежи насосту жүргүзүшү менен Боз Адыр айылынын тургундары чакаларын көтөрүп сууга жөнөшөт. 15 жылдан бери айылда таза суу күнүнө 2-3 саатка берилет. Бул жака айдап бергенибизде мурда центробежный насос менен жөнөтүп турган мелге суудучу. Бирок ошо центробежный насос өлө бергенден кийин мына жолдошум өзү бир вариантты ойлоп туруп, бул жерде резервуар бар. 50 тонналык. Ошол 50 тонналык резервуарды куруп туруп, ошонун ичиге дагы ондук насос коюп туруп айдаганбыз. Жемиле Пазылова Баткен районуна караштуу Боз Адыр айылында жер астынан суу тарттыруу демилгесин ишке ашырган. Учурда ал айылдын жарымын таза суу менен камсыз кылат. Бул жерде бир көчөдө бар атам. 5 жашар, 10 жашар балдар суу алып жатыптыр да. Сууда турушат кранттан. Бир 5 жашар бала үйүнө чуркап кирип барат. Апа, Жамилежан суу чыкты деп. Анан мен айттым, ой, мен сууду айдатпа деймин. Бул балдар мен бул сууду Жамилежан суу дейт экен го. Айдай беребиз, анан эртеси баламды сууду айдайлы десем, апа кече айдабай дегенсиз. Жок балам, мен төлөйм бул акчаны. Жанынан болсо дагы төлөйм светтин акчасын. Чыгарабыз. Себеби эл суудан кыйналган. Поливка дагы жок. Анан таза суу дагы жок болсо, элде кандай жашоо болот? Мен ошонун баштап эле ушу элге үзгүлтүксүз ушу сууду берип келатам да. Жемилежи жетектеген Жан Булак таза суу жеке ишканасынын 780 суу керектөөчүсү бар. Айына суунун төлөмү ар бир үй бүлө үчүн 50 сомду түзөт. Бул каражат электроэнергияга, оңдоп түзүү иштерине жана ишкананын 2 жумушчусуна айлык маяна катары керектелет. Таза суу болгондон бери балдардын оорусу, айрыкча жаш балдардын оорусу чоңдорго караганда балдары көбүнчө жерден эмеден алып жүрөт. Ошондуктан балдардын оорусу азайды, баягы ич оору дегендер, анан сарык оорусу булар бар. Ошол киреме колдоодон жаман суулардан жугат. Ошол таза суунун эмеси бизге көп эле пайдасын берди. Себеби биздин дагы эмелер, больница азайды. Биздин өзүбүзгө дагы эле, мына больницага дагы эле мындай удобство болот да, таза суу болгондон кийин ташып эме кылбай, эшигибиздин алдынан эме кылабыз. Боз Адыр айылында жайгашкан номер 11 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 5000ден ашуун айыл тургундарынын ден соолугуна кам көрүшөт. Мурун оорукананы печке менен көмүр жагып жылытышса, былтыртан баштап бул жерге электр жылуулук системасы орнотулду. Бул аракеттин иш жүзүнө ашышына Жемиле Пазылованын кошкон салымы чоң. Биздин зданиябыз 70-жылдары курулган, анан бирок эмелери тамчы өтүп кыйналып атканбыз да. Акимиятка баардык эмелерге кайрылдык биз, анан болуптур акча бөлөбүз дейт, анан бөлбөй баягыдай болуп калатты. Ушул Жамилежен эмеси менен биз 14-жылда проект бир эмеси менен алдык, башын оңдоп берди, сырттарын эмелерин оңдоп берди. Мынантип азыр эмебиз кыйсыбыз жакшы болуп калды. Мындай турган эмес дагы эле больницага окшоп жакшы болуп калды. Жамилеже көп эле нерселерди кылды. Детсадта эмелерди жасап, детсадка дагы көп эмелерди кылды. Жамилежи суу башы айыл өкмөтүнүн лидер айымдарынын бири. Ал айылдык кеңештин 3 жолку депутаты. Айыл башчы болуп 5 жыл эмгектенген. Анын жасаган аракети менен ишке ашкан долбоорлордун саны ондоп саналат. Буркан Мергенов атындагы орто мектебинин айланасы тосулду. Өзбекстан менен чектеш мектептин, андан тышкары бул жерде Боз Адыр айылында Кара Токой гимназия мектебинин айланасы тосулду. Кара Токой айылына жана Боз Адыр айылына жарыктандыруу орнотулду. Компьютерде тамга тергенде лидер айым жашы 60ка барып калганда үйрөндү.
Билим алууга муктаж болгон Жамиле эже 7 балалуу болгонуна карабастан жогорку окуу жайга кайрадан тапшырган. Убагында мыйзам билбестигинин айынан сотко тартылып, жумушунан да чектетилген. Бирок ал эч нерсеге чөкпөстөн эл көйгөйүн чечүүгө багытталган жаңы долбоорлорду жазып, кошумча сынак аркылуу ишке кирүүгө экзамен тапшырып жүргөн учуру. Ошол депутат болуп 3 сазыв депутаттыкка шайлады элим ишенип, 10-жылдан 15-жылга чейин, почти 16-жылга чейин өкмөт башчы болуп иштедим. Көп кыйынчылыктар тарттым, бирок билгизген жокмун. Мен канчалык элдин, жаштардын келечеги үчүн алдыга умтулсам, ошончолук мага күч пайда болот да. Ошончолук мен ору сыркооду унутуп, бир оор нерселерди унутуп туруп, алдыга деп иштейм. Жамиле эже Баткен Үмүтү коомдук фондун жетектейт. Азыр ал Боз Адырдын бардык тургундарын суу менен камсыз кылып, кошумча дагы 2 айылга таза суу тарттыруу боюнча долбоор сунуштаган. Ушул тапта тендердин жыйынтыгын күтүп, көңүлү жайына келбей кабатыр болуп турган мезгили. Лидер айым дал ушундай абалга мындан толук 15 жыл мурун туш болгон болчу. Ошо түнү менен уйкум келбейт. Канткенде мен ушулар суу чыгарып алам. Ошентип жүрүп анан эмеге максатыма жетип, Баткенде каралды проектим. Баткенде өттү, комиссиядан өттү, эшикте отурдук. Бир 10 проекттин ичинен 3 проект өттү, бири менин проектим өттү. Анан ошол проект өткөрүп алып 3-4 күн Баткенге барып келип 3-4 күндөн кийин келе жатсам, автобуста келе жатсам, бирөөлөр сүйлөп калды, мына бужумда таза суу чыгарган учреждение бар экен, оштон келиптир Турандан. Бүгүн сууду чыгарып бүтүп кетишет экен деп угуп калдым да, анан ошол жерде түшүп калдым. Туура ташта түшүп калып, анан баягы таза суу чыгарган орустарга бардым, барсам, баары жогун жыйнашып аттыр. Кетебиз деп, анан мен айтып атпаймынбы, мен таза суу чыгарам, менде акчам бар дедим. Жок эле акчам. Канча? $3391 акчам бар дедим. Десем, ой, сага ондо суу чыгарып беребиз деп, суу чыгарып бергиле мага. Деп анан баягы орустар менен сүйлөшүп, олорго кечинде кичине тамак аш уюштуруп берип, силер түнү менен бара бергиле. Үйгө бужумга келип, укам Казакстанда иштеп жүргөн, онун акча алдым 5000 берип тур мага десем, унчукпайлы 5000 берип койдан. Алып келип аларга бердим. Соляркасын куюп бара бергиле деп, мына ушу жаңы скважинага. Деп коюп келе бердим, анан түнү менен келип уктай албаймыз. Келбей мен алдап коюшту. Эртең менен ана 74-жылкы балам бар, Алмазбек деп, 11-ci класста окуйт эле, анан тургузуп велосипед менен барып көрчү десем, келип барып кайрайт. Апа, вагонеткалар турат, машиналар турат, бирдекени көтөрүп коюптур деди. Анан күйөөмө секин айтып атпаймынбы жолдошума, коркуп, келиптир баягы мен суу чыгарам дегендер. Сен жүрчү барайлы деп, анан экөөбүз келсек турушат да. Өзүмчө сүйүнүп алгам, делдеңдеп. Иштешип атат, үйдөн продуктыларды алып келип, өзүм коюп, анан бу жерде бир кайынсиңдим бар, ону повар кылып койгом, бир чоң учрежденияда иштеп атам дейм, анан өзүмчө. Ошентип 3 күндөн кийин Роберт Абазбеков звонит этет. Келди да, берге келип, эмне кылып койдуңуз эже дейт. Эчтеке кылган жок, эмне болуптур? Эртең Бишкектен ута албай калсаңыз эмне болот? Чыгарам мен дедим. Малдарым сат болсо да чыгарам. Мен баштадымбы? Мен сууду чыгарышым керекми? Чыгарам мен деп өжөрлөнүп туруп алдым. Кантип билесиз дейт. Ой, мен проектим өтө Роберт дедим. Кантип дейт. Мен түш көрдүм, түшүмдө хром өтүп кийип, колумда камчы тоодун үстүндө туруп, паста элдерге неме буйрук берип аттым дедим, иштегиле деп. Значит, мен проектим өтөт дедим да. Анан эле кетти. Деп коюп, ачыбыз келип кетип калды. 3 күндөн кийин бул жерде каргол бар, ушу контордо. Ол убакта бир эле телефон бар эле. Контордо эле телефон бар эле. Анан чуркап бирөө баратат обедте, мен олорго обед жасап берип атам. Жамиле чурка дейт, десем, сени чакырды телефондо. Чуркап келсем, Роберт, эже куттуктайм, уттуңуз проектти. Деп атпайбы? Сүйүнүп өзүм жер жарылына эмне болот десем, эртең келип акчаңызды алып кетиң деди. Баткен облусуна караштуу Суу Башы айылдык округу Өзбекстан менен чектеш жерде жайгашкан. Мында коңшу мамлекеттин дамба курганына байланыштуу суунун деңгээли көтөрүлүп, элдин үйлүш жерлери, эгилген шаалылары суу астында калып жатат. Азыр көрүп турганыңардай мына дарыянын ошол 3-чү агып аткандын наркы эмеси, биздин эмеге чейин чегибиз. Ошентип ала баштаганда эл тынчсызданып, элдин үй жай, турак жайларын алып кетет эми.
ошо карты койду бүтүндөй эле алып кетет деп ызылдашып, анан мен ошол 13-жылы аракет кылып ушу Бишкекке барып, МЧСтин министрлиги Бороновго кирип, ошо түшүндүрүп айтып, көрсөтүп, ошолордон келген комиссияларды кайра алып келип көрсөтүп туруп, анан ушул дамбаны курганга мажбур болгонбуз. Ошо 13-жылы биринчи шпора курулган, 3 миллиондук. 14-жылы мына өзүңөр көрүп тургандай экинчи шпора курулду. 15-жылы, 14-15-жылы курулду. 16-жылга 2 шпора курулмак. Бул жерге бир шпора, эң үстү жагына ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосун бөлүп турган чек арага биринчи шпора курулмак. Быйыл акча каралбай ошо шпора калып калды. Ошо шпора калбаганда мына суу биз жака дагы жатып алмаган маселе да. Жамиле эже бардык долбоорлорду жолдошу менен кеңешип жасайт. Экөөнүн баш кошконуна 40 жылдан ашып калган. Ибрагим аке аялына кеңеш берип, ага ар дайым колдоо көрсөтөт. Бизде мына границага жакын болгондуктан границада жаңжал чыгып турат тез топулуң. Ошолорду барып разбор кылып, олорду границасына киргизип турат да. Мына баягы Өзбекстандын Сокаңтыбагы менен кошо жашайт. Бул жерде алыгы тез неме болот эле, буларды сүйлөшүп, баарын жакшы, бирге бирин жакшы мамиледе жашатты. Жамиле эже баатыр эне, ал жолдошу менен 5 уул 2 кызды тарбиялап өстүргөн. Иштен келгенде неберелерин эркелетип, тоок каздарын багып, чыр жазат. Анан үйдөгү балдарыңа ишенсең, жолдошуңа ишенсең, коңшуларың жакшы болсо, ошо балдарыңдын отурган турган кирген чыкканына көз салат. Анан ошо контролдойт. Анан менин көңүлүм ток. Мен ишенем. Жолдошум жок болсо, балдарымды ошолор карайт, көз салат, жардамдашат. Мен эл үчүн чуркап, жаным тынбай чуркап жүргөндө ошолор да билет да, бул бизге бир иш жасайм деп жатат. Значит, биз бул балдарды эрте кеч кичине контролдоп, чай иштиңби, тамак жедиңби деп турушубуз керек деп ошолор дагы өздөрүнүн милдет кылып алат экен. Учурда баатыр эненин 4 баласы Орусияда иштейт. Былтыр уул кыздары биригип, апасынын 60 жылдык мааракесин өткөрүшкөн. Пенсияга чыккан айымдын эс алуусу иш менен өтөт. Мага курорттун не кереги бар? Элдин көйгөйү турганда. Эрте менен чыгып кетем мен. Дагы эле жаным тынбайт. Эрте менен чыгып кетем. Кечке ушу жумуштар менен жүрөм. Анан мына ушул азыркы силер көрүп аткан машинаны балдарым мени жоонтуп, эми иштебей эле коюңуз апа, үйдө эле неберелер менен отуруп, эки жакка чыгып, машинаны өзүңүз айдап алып, бара турган жерлерге барып жүрө бериңиз деп мени жоонтушуп алып беришсе дагы мен көнбөйм да. Жамиле Пазылованын айыл тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу боюнча дагы көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу ниети бар. Лидер айымдын аракетин колдоп, артында турган эл менен жакындары ага кошумча күч берет.